Allah kayakta deptir biri. Ушинтип сураган бидат. Ушинтип пайгамбар сураган эмес. Пайгамбар ушундай айткан эмес. Ушундай бар деген сөз ал хадис мустараб. Муслимде келет, бирок мустараб. Муслим башка риваятында жок. Пайгамбарыбыз сураганда Аллах айтып сураган эмес, Аллага күбөлүк келтиресиң деп сураганда бардык риваяттарда. Бир гана Аллах хакы деп сураганда дудукка асманды көрсөткөн деген хадис бул мустараб даиф хадис. Азыркы биздин муслимде бар, бирок муслимде башка нускаларында жок, урматтуу бир тууган. Минтип сураган бидат. Анткени каякта деген сөз бул заман мекенге тиешелүү да, мекенге. Место имени мекенге тиешелүү. Мекен жана заман бул махлук. Аллах Таала халик жаратуучу болот. Аллах бар эле, бир убакта мекен менен заман жок эле. Ошон үчүн жаратуучу жөнүндө жаратылгандардан суралбайт да. Анткени Аллах каякта, Аллах качан деген суроо айтылынбайт. Анткени экөө тең алар махлук жаратуучу. Биз биринчи топтогу майыппыз. Геморройду күйгүзгөндөн кийин баттан жел чыгып, заң чыгып кетет. Даратканы кандай болот? Бат дегенде эгерде тез чыга бере турган болсо, анда ошол жакты памперс кийип башка бир нерсе кыласызбы, сиз үчүн ал дара сындыруучу болбойт, бирок ар намазга жаңы даратыла, сизди үзүрлү деп коебуз. Башка нерсе дара сындыра берет. Ошол нерсе дара сындырбайт, бирок ар намазга жаңы даратыласыз. Көбөгөн сайдагы мечитке орозо намаз окубай калдык. Ушу мечитибиз каралбай калды, паркка окуп жатышат бакты дейт. Өзү айт намазда сыртта окулат да, биз деле эмеде окуп ошотто окуп Бишкекте. Силер да биз туура барыпсыңар да. Бул ошотто окулат өзү, айт намаз ушундай болот. Тартип ошондой. Кредит албагыла дейт. Телефонду кредитке ала бер, сеңер болот дейт имам дейт. Жок, кредит. Эми кандай арактын бир тамчы эле арам, бардык эле арам да. Зына кылганда толук зына кылсаң деле арам, анан жарымын кылып бүтүрүп койсоң деле арам. Урматтуу бир тууган. Ушинтип түшүнүш керек да. Мен баштап эле койдум, калганын кылбадым десең деле арам боло берет алчы. Кичине эле десең болбойт андай. Кийимди жууганда оодарбай жайыш керек дейт. Ошол жөнүндө түшүнүк бериңизчи. Кышкыга деп сакталган кымыз ичсе болобу? Эгерде арак болуп кете элек болсо боло берет. Бир неге кошуп арак кылып ат кымызды кээ бирлер. Ал кымыз эмес, ал ошо башка. Кымыздын өзү болот, ичип беребиз сакталган кымыздарды. Анан кийимди жууганда оодарбай жайыш керек деп айтышат дейт. Мен билбейм, биз оодарып жайып, анткени чымчык чыгып койсо ичине болсун, сыртына болбосун дейбиз да, кайра жууп ара болбойбуз деп ушинтебиз. Ошого жайып жууп анан кайра оодарып деп алып жүрөбүз, ушинтип жүрөбүз. Түшүндө башка аял менен болуп ойгонгондо булганбаган болсо гусул важип болобу? Жок, болбойт. Булганса гусул важип. Жакшылап караш керек да. Мергенчилик жөнүндө жакшыраак түшүндүрүп бериңизчи. Мергенчилик адал болот, бирок ысырап болбош керек. Атылганды жей турган болсо атыш керек. Анан жанагы тукумдап атканда, балдарын ээрчип атканга болбойт. Эгерде мораторий салынган болсо тыйылыш керек. Балыкты курт менен кармаса арам болот дейт. Жок. Ошентип кармайт да балыктан. Жөн эле сайып койсоң зымга келбейт. Маасы жыртылып калса, бирок кичине болсо дарат өтө берет. Бир маасыдан ошо буттун 2-3 кичине манжасы бата турган болсо, анда ошол маасыга мас жарабай калат маасыга. Андан кичирээк болсо жарай берет.